Assalamu alaikum, men atım Ulan, terapevt, endokrinolog врачмын. Ош шаарында жашайм, иштейм, бейтаптарды кабыл алам, ушундай эле жаткырып дагы карайм. Мени менен байланышуу үчүн 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'tan жазасыздар. Эгерде сиз узак аралыкта, айталы Россияда, Казакстанда же балким андан да узакта жашачу болсоңуз, кеңеш алуу үчүн телефон аркылуу байланышып, ошол онлайн консультация алсаңыздар болот. Бүгүн сиздерге кант диабети оорусу тууралуу маалымат берейин деп ниеттенип турам. Тагыраагы, эгерде сиз кант диабети менен ооруп жүргөн болсоңуз, сизге операция керекпи же тескерисинче операциянын кереги жокпу? Ушул суроолорго кененирээк жооп бергенге аракеттенмекчимин. Кант диабети бул гормоналдык оору, жакшы билесиздер. Жана бул толугу менен жок болуп кетпей турган оору. Эгерде ар убакыт ушул эндокринолог врачтын айткан көрсөтмөлөрүнүн негизинде жашачу болсоңуз, Кудайым буйрса 100 жашка чейин ушул оору менен эле жашай берүү мүмкүнчүлүгү сизде бар. Ал эми эгерде дарыгердин айтканын кылбай кое турган болсоңуз, кыска эле убакытта айталы сиз диабет болгонуңуздан бери 10 жылга жетпей эле өмүрүңүз менен кош айтышып калышыңыз дагы ыктымал. Ошол себептен ким диабет болсо, ал дайыма эндокринолог менен же эч дегенде терапевт менен тыгыз байланышта болуп, ал айткан сунуштарды аткарып жүрүшү шарт. Демек, бүгүнкү күндө замандын өсүшү менен бирге медицина деле өнүгүп жатат. Анын ичинде ушул эндокринология тармагы дагы ат жабмалы да. Албетте Европа өлкөлөрү, бизден Америка өлкөсү бирдей эле алыда. Бирок ошолордун акыркы ушул аныктаган маалыматтары деле бизге алек саат деле жетип келет. Ошолордун бири бул ошол кант диабети оорусу тууралуу акыркы жетишилген натыйжалар десем дагы болот. Балким бизден 15-20 жыл мурда эле ошол алыскы чет өлкөлөрдө операция болуп айыгып жүрүшкөндүр. Бирок бүгүнкү күндө бизге дагы жетип келди. Жана көп бейтаптар ушул операция жолу менен ушул кант диабетинен толук айыгып жүрүшөт. Маалымат катары муну айтып койбосок болбойт. Анан эми иш жүзүндө ушул кант диабети болгон бейтапка операция жасоо канчалык деңгээлде жакшы жыйынтык берет же тескерисинче бул канчалык бейтапка зыян алып келет, ошону талдап көргөнгө аракет кылалы. Анан ар бир эле кант диабети менен ооруган бейтапка операция кылына бербейт. Мисалы, биринчи типтеги диабет менен жабыркаган бейтаптарга операция кылууга эч кандай кереги жок. Деги эле операция кылынбайт. Анткени алардын ошол уйку безинен, ашказан безинен таптакыр инсулин гормону бөлүнүп чыкпайт. Ал эми экинчи типтеги диабети бар бейтаптарга болсо, бул операцияны кылса болот. Жана алардын дагы баарына эмес, балким 5 адамдын ичинен 2-өсүнө операция кылса болот. Жада калса ал инсулин сайынып жүрсө дагы операциядан кийин толук кандуу жашоо образына кайталат. Эч кандай диетасы жок эле жашайт. Бул дагы ошол так маалымат, аны айтып койбосок болбойт. Бирок кандай болгондо деле дарыгер катары, сиздерди жакшы көргөн дарыгер катары айтып өтпөсөм болбойт. Мен бул оорудан операция жолу менен айыгууну таптакыр сунуштабайм. Буга бир катар себептер бар. Ошолорду айтып өтөйүн. Биринчиден, алды менен ушул операциянын артыкчылыктарын айтып коелу, анан терс жактарына өтөбүз. Биринчиден, ошол эгерде сиздин кант диабетиңиз бар болсо, жана ошондой эле салмагыңыз дагы нормадан ашыкча болсо, айталы өзү 70 килограмм болушуңуз керек, бирок 100 килограмм болсоңуз, жана сиздин диабетиңиз дагы бар болсо,
операциядан кийин арыктайсыз дагы, и кандагы глюкозанын деңгээли дагы нормага келет. Бир ушул операция менен 2 оорудан айыгып жатасыз. Бул бир плюсу. Анан өзүңүз каалагандай тамактануу режимине өтө аласыз. Диета кылып жашашка муктаждык жок. Жана дагы бир плюсу, лазер менен операция кылат деп ошол айтып жүрүшөт. Бул ооруга ошол операция жасаганда. Жана бейтап операциядан кийин максимум 1 жуманын ичинде эле үйүнө чыга алат, жада калса 2-3 күндө эле үйүнө чыгарган учурлар дагы болот. Жана операциядан кийин бейтап айталы бир 2 сааттан кийин эле туруп кадимгидей өзүнүн бир кыймылдуу боло алат. Ушундай артыкчылыктары бар. Жана толугу менен айыгып кетүүгө дагы мүмкүнчүлүк болот. Кант диабетинен негизи буга чейин биз билебиз, кант диабетинен айыгыш мүмкүн эмес деп жүрөбүз. Өмүр бою таблетка, диеталар менен жашаш керек деген бир ынанымдабыз. Жана ушул нерселерден кутулганга мүмкүнчүлүк бар. Мындайча айтканда, өзүңүз каалагандай жашай бересиз операциядан кийин. Кандагы глюкозанын деңгээли 20 болсо дагы операциядан кийин 5-6га түшөт. Бул факт, муну дагы айтып өтпөсөк болбойт. Ошондой болгонуна карабай, мен ошол кант диабети менен жабыркап жүргөн бейтаптарга операция кылдырууну таптакыр сунуштабайм. Эң эле жөнөкөй себебин айтып өтөйүн. Эң жөнөкөй себеп, операциянын негизги максаттарынын бири биз жеген тамак ашты организмге азыраак аш кылуу. Мындайча айтканда, азыраак жешибизди шарттоо. Бул максатта ашказанды эми чындыгында операциянын түрлөрү бар. Бир жагынан ошол ашказандын көп бөлүгү, айталы 100%дан 70%на тамак түшпөй турган болуп коет дагы, 30%на тамак түшө берет. Ошонун негизинде адам көп тамак жей албай калат. Жана ашказан кичинергенине байланыштуу ошол аз тамакка дагы тое турган болуп калат. Ошонун негизинде операциядан кийин адам тез эле арыктап кетет. Жана бул албетте плюс, бирок минусу дагы бар. Анткени ар бир эле адам ашыкча салмактуу болуп анан операция жасата бербейт. Эми салмагы норма болушу мүмкүн. Анан ал операция жасатчу болсо тез эле салмагын таштайт. Бул эң жөнөкөй себеп болду. Анан эмне үчүн эң жөнөкөй себеп деп турам? Анткенин себеби, мисалы, организмге углевод, биз жей турган тамак аштын негизги бөлүгү азыраак түшүш үчүн сөзсүз эле операция кылдырыш керекпи деген суроону ошол бариатрический операция кылдыргысы келген ар бир эле бейтапка берип келем. Арыктагысы келгендер жана ошондой эле кант диабетинен толук кутулуп кеткиси келгендер мага ушул суроону беришет. Ушул операцияны кылдырсам болобу деп. Анан мен айтам, организмге азыраак тамак түшүш үчүн сөзсүз эле операция кылдырыш керекпи деп сурайм. Сиз дагы ушул суроого жооп берип өтсөңүз деп каалайт элем. Эгерде салмагыңыз көп болсо, же болбосо сиздин диабетиңиз бар болсо, алардан айыгып кетиш үчүн максат сизге азыраак углевод түшүш керек болуп атат. Азыраак углевод организмге түшүш үчүн сөзсүз эле ашказанды кескилеш керекпи, же өзүңүз эле эркиңиз менен көп жебей кое аласызбы? Маселе ушунда жатат. Жөнөкөй дегенимдин себеби дагы ушундан. Эми операцияны эмне үчүн каалабайм? Биринчиден, бул табиятка туура келбейт. Ал операциянын канча көп түрү болсо дагы, негизи 2-3 түрү бар. Канча көп түрү болсо дагы, ал уйку безди ошол иштетип жибере албайт. Негизи экинчи типтеги диабетте уйку бези иштей берет. Инсулин керегинче жада калса ашыкчасы менен бөлүнүп чыгат. Демек уйку безге операциянын эч кандай таасири жок. Ошону билип алайлы. Сиз канчалык ошол кескилесеңиз деле баары бир ошол чыгып жаткан инсулин чыга берет. Бул
табияттын, Аллах Тааланын бизге берген нерсеси. Жана ал биз операция кылдырсак дагы, кылдырбасак дагы инсулин чыга берет. Уйку бизге таасир эте албайбыз. Анан операциянын натыйжасында ашказандан бөлүнүп чыккан грелин деген гормон бар. Грелин гормону аз бөлүнүп калат. Анткени ашказан функциясын аткарбагандан кийин ал жердеги ушул гормон дагы грелин чыкпагандан кийин соматотропный гормон дагы чыкпай калат. Соматотропный гормон бул жаштыктын гормону. Бул гормондун негизи эле организмде ушул дайыма чыгып турушу керек болгон гормондор жетишсиз боло баштаса, албетте өзүңүздөр жакшы билесиздер, бир гормон бир канча кызматты аткарат. Натыйжада көп минустар болот. Бул дароо эле байкалбашы мүмкүн, убакыттын өтүшү менен сөзсүз түрдө сезилет. Грелин жок болгондон кийин тамакка табит дагы болбойт. Негизи биз арыкташ үчүн кээде баягы кандайдыр бир дарыларды ичип табитти бууп жүрөбүз го. Бул дагы табиятка туура келбейт да. Анткени адатта соо адам дайыма ачка болуп туруш керек. Тамакка табити болуп туруш керек. Бир күндө жок дегенде 2 жолдан 3-4 жолуга чейин. Эгерде ушул сезимсиздик жок болсо, демек сиз оорулуусуз. Демек бариатрический операция болгондон кийин сиз табитиңизди жоготуп коесуз. Натыйжада гормондор жакшы бөлүнүп чыкпай калат. Натыйжада бүтүндөй организм жабыркайт. Анан ошол ашказан кичирейгенден кийин адам бир аз мүнөзү дагы өзгөрөт. Значит, туруксуз болуп, ачуулуу болуп, анткени ушул өзүңүздөр жакшы билесиздер, ашказан дайым туз кислотасын бөлүп чыгарып туруш керек. Бул кислотанын бөлүнүп чыгып турушунун дагы өзүнүн чоң мааниси бар. Ал жерде пепсин деген ушул фермент бөлүнүп чыгат, жана башка бөлүнүп чыга турган нерселер бар. Ошолор дагы токтойт дагы. Негизи биз ойлойбуз да, ашказан бир гана тамакты сактап берсе, аны майдалап берсе эле болду деп. Бул гана эмес. Мындан сырткары дагы ашказандын көп кызматтары бар. Ошол эле витаминдердин пайда болушуна дагы өзүнүн кандайдыр бир деңгээлде таасирин тийгизет. Өйдө да айтып өткөнүмдөй, гормон дагы жакшы чыкпай калат. Натыйжада эми сизде оң өзгөрүүлөр менен бирге эле терс өзгөрүүлөр дагы болот. Бул бир табиятка каршы. Анткени ашказанга түшүш керек болгон тамак ашказандын аз эле бөлүгүнө түшүп туруп, калган бөлүгү жараксыз бойдон, керексиз бойдон туруп калат ашказандын көп бөлүгү. Жана ошондой эле 12 иличеги дагы керексиз болуп калат. Анткени биз жеген тамак аш ошол ашказандын өйдөңкү бөлүгүнө түшүп туруп, андан кийин дароо подвздошный кишка деп коет. Ичегинин экинчи бөлүгү, ошол 12 иличегиден кийинки бөлүгүнө түшүп калат дагы. Натыйжада биз азыктанбай калабыз. Организм өзүнө керек болгон нерселерди өтө аз алып калат. Жана бул сөзсүз түрдө алсыроого алып барат. Жана ушул себептерден улам мен ушул ашказанды лазер менен деп коюшат. Чындыгында эч кандай лазер колдонулбайт. Ашказандын ушул 2-3 жеринен, балким андан көбүрөөк жеринен тешип туруп операция кылат. Лапароскопия деп коет. Ушуну лазер деп айтышат. Чындыгында эч кандай деле бул жерде сыйкыр жок, эч кандай деле лазер жок. Болгон эле ушул кесип операция кылбайт дагы, 4-5 жеринен тешип киргизип туруп, ошонун менен операция кылат. Жана дагы бир маалымат, албетте көп эле бейтаптар операциядан кийин дароо эле туруп кетет деп айттык. Бул факт. Бирок кээ бир бейтаптардын ушул жаратынын ошо операциядан кийинки айыгып кетишине көп убакыт, жана калса жарым жылга чейин созулушу мүмкүн. Бул дагы өзүнчө азап. Анан да айтканымдай, чындыгында иштеп турган органды ошол кескилеп, аны жараксыз кылуу чындыгында бул өтө акылсыздык да. Анткени бизге өмүр бир берилет. Жана денебиздин ар бир бөлүгү биз үчүн кадырлуу. Ырас биз кант диабети менен оорудукпу, деги эле кандай гана оору менен оорубайлы, Аллах Тааланын бизге берген бир
сыноосу ошол эле учурда неематы деп дагы кабыл алышыбыз керек. Анткени эгерде мисалы биз бул оору менен оорубаганыбызда балким кээ бир нерселердин кадырын сезбей калат элек жана күнөөлүү бойдон жашап жүрө бермекпиз. Ырас биз ооруп атабызбы, алсыз экендигибизди сезебиз жана ошол сыноодон татыктуу өтүш үчүн аракет кылабыз. Анан дагы бир маалыматты айтып өтөйүн. Башында айтканымдай кант диабети менен адам жашай берет, 100 жашка чыгат, жада калса андан дагы көп жашашы мүмкүн. Анткени кант диабети адам өмүрүнө коркунуч туудура турган оору эмес. Эмне үчүн адамдар ошол кант диабети болгондон кийин дайыма оорулуу болуп, дайыма жабыркап, дайыма кыйналып жүрө беришет? Анткени элементардуу эле ушул врач айткан майда барат сунуштарды да аткарышпайт да. Көбүрөөк басыш кыйынбы? Кыйын эмес. Көбүрөөк басуу аркылуу деле кандагы глюкозанын деңгээлин азайтсак болот. Тамакка бир аз салат кошуп жеш аркылуу деле кандагы глюкозанын деңгээлин азайтсак болот. Жакшы маанайда жүрүү аркылуу деле кандагы глюкозанын деңгээлин азайтсак болот. Анан эң негизгиси ошол адатта жеп аткан тамагыбыздын кайсыдыр бөлүгүн жебей коюш керек да. Мисалы 4 кашык тамакка тое турган болсо, адам мисал катары айтып атам, ошонун 1 кашыгын жебей коюш керек. Ошондо эле бардыгы сонун болот. Кандагы глюкозанын деңгээли нормада сакталат. Анан эми ашып кетсе 3 таблетка, болбосо 1 же 2 эле таблетка сунушталат. Жана ал дарылардын сиздин ден соолугуңузга эч кандай деле зыяны жок. Ичип турасыз, диета кыласыз. Анан диета дагы бул өтө эле бир коркунучтуу нерсе эмес. Анча эле нерселерден тыйылыш керек. Биринчиден, таттуу жебейсиз, таттуу ичпейсиз, жада калса бал дагы. Анткени бал дагы кандагы глюкозанын деңгээлин көбөйтөт. Сахарды бал дарылабайт. Ушул маалыматты дагы туура сиңирип алыңыздар өзүңүздөргө. Анткени кээ бирлер ушул сахар болгондон кийин бал жеп айыккан аракет кылышат да. Бул өтө чоң акылсыздык болот. Ошол биринчиден таттуу нерсе жебейсиздер, экинчиден камыр тамактарды аз жейсиздер, күнүнө жей бербейсиздер. Жана ошондой эле ашыкча майлуу нерсе, мисалы чучук, сары май ушундайларды жебей коюш керек. Болду ушул эле эреже, ошол диета. Мындан адатта биз үйдө жеген тамак аштардын баарын эле жей бересиздер. Болгону ченем менен бир аз. Анан өзүңүздөргө карап жүрсөңүздөр эле болду. Ар 2-3 айда бир анализ тапшырып койсоңуздар, гликозированный гемоглобин деген. Жана врачыңыздарга көрсөтүп турсаңыздар жакшы болот. Анан эми тыянак чыгаруу өзүңүздөрдөн. Сөзсүз эле бир оорудан 100% кутулуп кетишке бир аракет кылбаш керек. Бая айтканымдай, бул Аллах Тааланын сизге берген сыноосу. Оору менен күрөшүп жашай бериңиз. Жана бул сизге өтө эле чоң түшүк жаратпайт. Оорулуу экениңизди өзүңүзгө кайра эстете бербеңиз. Болгону кээ бир эрежелерди сактап коюшуңуз керек болот. Анан кант диабети менен дарылануу кандай болот? Чындыгында кант диабетин дарылоодогу негизги максат кандагы глюкозанын деңгээлин нормага алып келүү. Айталы 5-6, ашып кетсе 7ге чейин болсо жакшы болот. Эми айталы сиз 10 жыл, 15 жылдан бери диабет болсоңуз, анда 8-9 деле сиз үчүн дээрлик норма. Бирок ошентсе да баары бир нормага жакындатууга умтула бериш керек. Анан кантип дарыланабыз? Ошол азыр эле айткан эрежелерди сактайсыздар. Анан сиз диабет болгонуңуздан бери 7-8 жыл өткөндөн тарта, айталы 1 жылда бир жолу кошумча ооруларыңыз болсо, 1 жылда 2 жолу ооруканага жатып дарыланып турууну мен сунуштайм. Эмне үчүн? Ошол кандагы глюкозанын деңгээлин нормага келтириш үчүн эмес. Албетте эми кээ бир дарыларды берип, мисалы альфа-липоик кислотаны берип, анча-мынча канды жуа турган уколдорду берип, витаминдерди берип, зат алмашууну жакшыртсак болот. Бул дагы жакшы нерсе, бирок сизди ооруканага жаткыруудан максат андай эмес. Ооруканага жаткыруудан максат негизгиси денеңизди бир ирет
текшерип чыгууда биринчиден осмотр кылабыз, андан кийин УЗИ кылынат. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, ошол диабет болгондо бөйрөк катуу жабыркап калышы мүмкүн. Эгерде глюкозанын деңгээли дайыма бийик жүрө берсе, ошон үчүн бөйрөктүн абалын көрүп коюшубуз керек болот. Бир жылда бир эки жолу УЗИ аркылуу, анан жүрөктү текшеребиз ЭКГ кылып. Анан мындан сырткары бир гана эндокринолог врач көрбөйт сизди раз ооруканага жаткандан кийин. Кардиолог көрөт, невропатолог көрөт, балким мындан сырткары да кошумча врачтар көрүшү мүмкүн. Анан эң негизгиси ошол кандын анализдери тапшырылат. Бир канча анализдер тапшырылат дагы сиздин ден соолугуңуздун картинасы ошол кагазда пайда болот. Жана ошого карап сизге алдыңкы бир жыл ичинде кантип дарыланышыңыз керектиги боюнча көрсөтмөлөр берилет. Андыктан айтарым, эң эле аз дегенде 5 жыл сиз диабет болуп жашадыңызбы, бир жылда бир жолу өзүңүз үчүн ооруканага жатып кое бериңиз. Албетте мамлекеттик ооруканаларда жөнөкөй эле себептен кант диабети деле жөнөкөй себеп катары каралат. Эгер өтө эле көбөйүп кетпесе, кандай глюкозанын деңгээли. Ошол себептен мамлекеттик ооруканаларда дээрлик жаткырбайт. Эми жатчу болсоңуз, мүмкүнчүлүк тапсаңыз өтө жакшы нерсе. Болбосо ошол жеке клиникалар толтура. Эндокринолог врачы бар, ооруканаларга барып, жатып, дарыланып алсаңыздар жакшы болот өзүңүздөр үчүн. Бир жылда бир жолу. Эгерде көптөн бери болсо, 2 жолу жатсаңыздар дагы болот. Ошол катары эми мен дагы эндокринолог врачмын. Түштүк аймакта деп коелу. Жалал Абад, Ош, Баткен ушул аймактарда жашасаңыздар, ушул жакшы бир эндокринологко муктаждык сезилип жатса, албетте катардагы эндокринолог катары мен дагы силердин ооруңуздарды жеңил кылып жардам берүүгө даярмын. Анан ооруканага жаткыруудагы дагы бир максатты айтып өтөйүн. Башкаларда билбейм кандай. Мендеги максат кайсы гана оору менен бейтаптуу ооруканага жаткырбайын, аны ошол окуткан аракет кылам да. Бул деген сөз эми китеп ручка эмес. Мисалы, ар күнү обход кылганы киргенде жок дегенде 2 мүнөт ушул оору тууралуу, кантип бул оорудан айыгууга аракет кылыш керектиги тууралуу маалымат берүүгө далалат кылам. Бул аркылуу бейтап ошол кенен маалыматка ээ болот да 10 күндүн ичинде. Алдыңкы ошол жок дегенде 3 ай же жарым жыл ошол оору менен өз алдынча жакшы күрөшүп жүрө алат. Ошол себептүү максат билим алуу дагы болуш керек. Ар бир бейтапты окутушубуз керек. Ал кайсы гана оору менен оорубасын. Айрыкча кант диабети менен жабыркаган бейтаптарда үйрөнүүгө болгон муктаждык болот. Анан интернеттен ушул билүүгө умтулуу да канча туура эмес. Анткени бул жерде көбүнчө товарын сатууга умтулган ушул алдамчылар деп коелу көп болот. Ошолордун торуна түшүп калбаш үчүн интернеттен маалымат издесеңиз, кайсыдыр бир врач ошол өзүнүн ушул кесиби боюнча маалымат берсе, ошого ынансаңыздар болот. Анан ал дагы кандайдыр бир таблетканы же болбосо бир витаминди сунуштап реклама кылса, ага ишенбеш керек. Жөн гана оору тууралуу маалымат берсе, ага ынансаңыздар болот. Маалыматты өзүңүздөргө сактап алыңыздар. Анан анча-мынча жакындарыңыздарга жөнөтүп коюңуздар. Комментарийге суроолоруңуздар болсо жазсаңыздар болот. Анан ар бир видеонун астында жок дегенде 5-6 жакшы бир кабыл тилектер, ыраазычылыктар пайда болот. Ошол жакшы комментарий жазган ар бир көрүүчүгө ыраазычылык билдирем. Сиздердин ушул ооруңуздарды жеңил кылуу үчүн дайыма пайдалуу маалыматтарды ушул чыгарып турууга мындан ары дагы аракеттене бермекчимин. Жакшы туруңуздар.